Было очень много обращений со стороны депутатов Джогорку Кеңеша, со стороны общественности, со стороны водительского состава и так далее, что действительно есть отдельные нарушения, по которым штрафы они очень большие. Это статья 123 прим. 1. В принципе, данная статья предусматривает 16 видов нарушений, но 8 из них наша рабочая группа на основании поступающих предложений, поступающих таких вот обращений мы снизили. Это такие легкие виды нарушений, как остановка перед стоп-линией, пересечение сплошной линии и так далее. Садыр Жапаров өлкө башчыдан ырайым сурап кайрылды. Абакта жаткан мурдагы депутат Садыр Жапаров президент Сооронбай Жээнбековго ырайым сурап кайрылды. Бул тууралуу анын адвокаты Шарабидин Токтосонов билдирди. Анын айтымында Жапаров тийиштүү катты 16 октябрда жазган. Садыр Жапаров туугандары менен жолукканда алар президентке ырайым сурап кайрыл дешкен экен. Андыктан Жапаров президенттин атына тийиштүү катты 16 октябрда жазган. Анда атасы, апасы жана баласы кайтыш болгонун белгилеп, үй бүлөсү кыйналып жатканын жазган. Ошондой эле ага коюлган айыптар боюнча күнөөсү жок экенин билдирген, деди ал. Токтосонов мыйзам боюнча ырайым катты президенттин аппаратынын алдындагы ырайым берүү комиссиясы 14 күндүн ичинде карап, мамлекет башчысына алып кириши керектигин айтты. Өз кезегинде президент аны канааттандырат же баш тартат. Спутник Кеж сайты. Кыргызстанда 49 жаштагы аял жихадтык идеологиядан баш тартты. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 49 жаштагы Ош шаарынын тургуну 2019 жылдын апрель айында жазык кодексинен Кыргызстандын жараны болуп туруп чет өлкөлүк мамлекеттин аймагындагы куралдуу чатактарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук даярдыктан өтүшү беренеси менен 3 жылга камалган. Камакта отурган аял кылганына өкүнүп, жарандарды өзгөчө жаштарды диний экстремисттик багыттагы уюмдун идеологиясынан сак болууга жана анын ишине катышпоого чакырды. Факт Кеж сайты. Коопсуз шаар. 40 000 сом айып пулу бар автобустун айдоочусу жол эрежесин дагы бузду. Бишкек шаарындагы Акунбаев менен Жунусалиев көчөлөрүнүн кесилишинде автобус мамлекеттик номеру 9074 БС каршы тилкеге чыгып, жол чырактын кызыл түсү күйүп турганда өтүп кетти. Бул тууралуу күбө репортерга билдирген. Күбө тийиштүү кызматтардан чара көрүүнү суранат. Буга чейин Коопсуз шаар долбоорунун системасында мамлекеттик номеру 9074 БС болгон унаасында 14 эреже бузгандыгы үчүн 40 000 сом айып жазылганы белгилүү болду. Видео бүгүн 18 ноябрда эртең менен саат 8:40 тартылган. Баракелди сайты. Чүй облусунун Шапоков шаарында бүгүн 18 ноябрда түнкү саат 00:55 чамасында Toyota үлгүсүндөгү унаанын 4 дөңгөлөгүн чечип кетишкен. Бул тууралуу жергиликтүү тургун репортерга билдирди. Анын айтымында ал милиция кызматкерлерине арыз менен кайрылган. Бирок арыз 24 сааттан кийин гана каттоого алынаарын билдиришкен. Бишкек шаарындагы Алматы көчөсүндө ВАЗ-21-140 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу бир нече жолу жол кыймылынын эрежелерин бузду. Бул тууралуу күбө репортерга билдирген. Аталган унаанын айдоочусу менден ашып өтүп, каршы тилкеге чыгып, жол чырактын кызыл түсү күйүп турганда өтүп кетти, деди ал. Күбө тийиштүү кызматтардан чара көрүүнү суранды. Коопсуз шаар долбоорунун системасында буга чейин ВАЗ-21-140 унаасына 1000 сом айып жазылганы белгилүү болду. Москва шаарында 29 жаштагы кыргызстандык жарандын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Москва маалымат агенттиги укук коргоо органдарындагы булактарга шилтеме берүү менен билдирди. Маалыматка караганда жансыз дене 14 ноябрда Брест көчөсүндөгү контейнерден табылган. Кыргызстандык жаран түрдүү жумуштарда иштеп келген. Денеси чирип, көзүнөн жана оозунан кан агып калган. Ал жаран 4 күн мурун каза болгон. Анын жанында алкоголдук ичимдиктин бөтөлкөсү жаткан деп айтылат маалыматта. Соттук медициналык экспертиза каза болгон жарандын кабыргасы сынып, өпкөсү тешилгенин болжолдоду. Дене өлүкканага жеткирилди. Учурда окуянын чоо жайы териштирилип жатат. Баракелди сайты. Бишкекте бир кызды 2 унаа сүзүп кетти. Бишкекте жол кырсыгынан бир адам каза болду. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык кырсык бүгүн болжол менен саат эртең мененки 8 чамасында болгон. Каза болгон кыз жолдон өтүп бара жатканда X-Trail үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу сүзүп алган. Анын артынан келе жаткан унаанын айдоочусу токтотууга үлгүрбөй кызды тебелеп кеткен. Жабырлануучу окуя болгон жерде каза болгон. Учурда анын өздүгү такталууда.
Факт KG сайты. Манас аэропортунда унадан өлүгү табылган ишкер Саймайтинин курьери болгонбу? Туркияда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айыркен Саймайти өзбекстандык жана тажикстандык бизнесмендердин акчасын Туркия менен Бириккен Араб Эмираттарына жибергени үчүн өз үлүшүн алып турган. Бул тууралуу Фейсбуктагы Беспредел KG баракчасы жазат. Саймайти өз өнөктөштөрүнүн курмандыгы болду. Туркияга акча жиберүү үчүн аэропортко бараткан жолдо анын акча ташыган чабарманы өлтүрүлүп, анын тагдыры чечилди деп жазган Беспредел KG. Белгилей кетсек, 39 жаштагы уйгур тектүү адамдын сөөгү 23 октябрда кечке маал аэропортко жакын жерде токтоп турган автоунаанын багажынан табылган. Вести KG басылмасы өз булактарына таянып, өлтүрүлгөн ишкер бир тууганы менен Туркияга акча жиберип турганын жазып чыккан. Ал эми Айыркен Саймайтини 10 ноябрь күнү Стамбулдун Фатих районунда жайгашкан мейманканадан атып кетишкен. Азаттыктын иликтөөсү аркылуу Кыргызстандан миллиондогон долларлар чыгарылып турганы айтылат. 12 октябрда ишкер Айыркен Саймайтини өлтүрүүгө шектелип 3 киши кармалган. Туркиялык басылмалар кармалгандардын экөө кыргызстандыктар экендигин жазып чыккан. Репортер KG сайты. Той алдында кызынын таза эмес экенин билген ата-эне өз өмүрлөрүнө кол салып каза болушту. Ата-энеси кызы үчүн намыстанып өздөрүнө кол салды. Кызын башкалар куткарып калышты. Окуя Тажикстандын Канибадаме шаарында болду. 42 жаштагы Мураджан менен Шайрахан Ганиевдер өз өмүрүн кыйып каза болушту. Алар кызын күйөөгө узатмак, бирок медициналык текшерүү кезинде кызынын таза эмес экени белгилүү болгон. Атасы 13-нөн 14-нө караган түнү үйүнө келип асынып алган. Энеси эртеси күнү кызын ээрчитип, Ферган каналына барып сууга чөгүп өлмөк болгон. Кызды жакын арада жүргөн адамдар куткарып калышкан, энесин куткаруу мүмкүн болгон эмес. Жубайлардын өлүмүнүн анык себеби айтылган жок. Журналист Махмуди Ашур Махмат маркумдар кызын текшерүүдөн өткөргөнүн, ал таза болбой чыкканына ачууланганын айтат. Тажикстанда никелешер алдында кызды текшерип, кыздыгын аныктайт. Башкада жугуштуу оорунун бар жогун текшерет. Эгер келин таза болбосо, үйүнөн кууп жиберет. Өз ата-энеси да кабыл албайт. Андан ары өмүр бою кыздын бетине кара дак түшөт. Исламда зына кылуу, никесиз жыныстык катнашка баруу күнөө болуп саналат. Булак Медиаплов Азия сайты.